Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly dostlar, sabaqtar ustulantабыз, jin жана шайтандар алымы. Бүгүнкү өтүүчү маселебиз бул шайтандын адам баласы уктаганда желкесине 3 түйүндү түйүүсү. Шайтан жиндер өздөрүнүн айлакерлигинде, зыянында токтобойт, эч убакта чарчабайт. Жана адамды, пендени Роббусуна моюн сунууда ар кандай зыяндарды, тосуктарды тоса берет. Ошону менен Роббусунан алысташ үчүн. Ошонун бирөөсү, бирден бир себеби өзгөчө. Бул акыбал ошол пенде намазга, түнкү намазга, тахаджуд намаздарга, өзгөчө эртеменки намазга туруусунан тосконго аракет кылат. Ошол бирден бир тосуусу ошол шайтандын адам баласынын желкесине 3 түйүндү түйүүсү уктагандан кийин. Бул хадисте келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат. Имам Бухари, Сахих Бухариде келет. Абу Хурайра радиаллаху анхудан айтат. Абу Хурайра пайгамбарыбыз мынтип айткан дейт. Шайтан ар бириңердин желкеңерге уктаганда 3 түйүндү түйөт дейт. 3 түйүндү түйүп, ошол түйүндү баарын уруп чыгат дейт. Андан соң түн узун деп айтат дейт. Уктай бер деп. Эгерде кимде ким эртең менен туруп, ошол максат кылган намазга туруп, Аллахты эскерсе дейт, зикир кылып, анда бир түйүн чечилет дейт. Эгерде даарат алса, экинчи түйүн чечилет дейт. Эгерде намаз окуса, үчүнчү түйүн чечилет дейт. Анан ошол күнү, ошол таң атканда ошол күнү сергек жана жакшы маанайда өтөт дейт. Эгер бул нерсени кылбаса, анда эртең менен турганда жаман маанайда жана жалкоо акыбалда эртең менен ойгонуп, ошол күн ошондой өтөт дейт. Бул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адам менен шайтандын ошол эртеменки же түнкү намазга тура турган ниет кылган адам менен шайтандын ортосундагы күрөшүүнү кабар берип атат. Ошол момун мусулман ошол уктаганда демек 3 түйүндү түйөт экен. 3 түйүндү. Ошол ниет кылган намазына турбаш үчүн. Ошол түнкү намаз болобу, өзгөчө тахаджуд намаз болобу, же эртеменки намаз болобу, ошондон тосуш үчүн. Кимде ким ошого карабай Аллахка болгон умтулуусу жана нафсы менен болгон күрөшүүнүн негизинде эртең менен туруп, Аллахты эстей турган болсо, ошол эстей турган дуалардан биз өткөнбүз. Мисалы үчүн Алхамдулиллахи лази ахяна бадама аматана ва илейхи нушур деп ошол дуаларды же кайсы дуа болбосун, Алхамдулиллах десе деле, Субханаллах, Аллаху акбар, кыскасы ошол ойгонуп туруп Аллахты эстесе, бир түйүнү чечилет дейт. Түйүн маселесинде ошол алымдар айткан, бул акыйкаттагы түйүн дешкен. Кээ бир алымдар акыйкаттагы түйүн деген. Себеп дегенде бул бир сыйкырчынын кылган ишине окшоштук бар да, бул шайтандын ишинде. Себеп дегенде негизи шайтан сыйкырчы менен чогуу иштешет, бир иш кылышат. Ошон үчүн бул түйүн негизи бирден бир сыйкырчынын өзгөчөлүгүнөн сыйкырчылар кайсы сыйкырчы болбосун түйүн түйүп, ошол нерсеге үйлөп, ошол нерсеге бир амалдар жасайт. Ошон үчүн буну билип алыш зарыл. Эгер кимде ким ушул нерсени түйүндү түйүп, бир нерсени көөрөнүп, шыбыранып, бирдемке кыла турган болсо, максат ошол түйө турган болсо түйүндү, билгин бул сыйкырчынын биринчи бир аламаттарынан. Демек, бул ушул шайтандын ушул кылган ишинде дагы ушул нерсе бар, түйүндү түйөт. Андан кийин бул нерсени чабат дейт. Чабат дегени ошол нерсени бекемдейт деген бир маани келип чыгат. Бекем болуш үчүн, чечилбеш үчүн деген бир мааниси. Бирок ошол пенде туруп, ошол Аллахты эстеп бир зикир кылса, ошол түйүн чечилет дейт. Андан кийин даарат алса, экинчиси чечилет дейт. Намаз окуганда үчүнчү чечилет дейт.
Ошону менен ошол күнү эмне сергек жана эң жакшы бир акыбалда ошол күнү өтөт. Эртең менен ошол акыбалда турат. Канча байкайбыз, мисалы үчүн намаз окубагандар, Аллахты эстебегендер дайыма бир мындайча айтканда маанайы жаман акыбалда жүрүшөт. Ушул кабактар бүркөгөн, ачуусу келип эле көптөрү ушул акыбалда жүрөт. Бирок ошол эле учурда намаз окугандарды карасаң, дайыма маанайлары ачык, маңдай жарык дегендей, дайыма мындай жылмаюу менен гана жүрүшөт. Бул ушуга бир далилдерден, эң чоң бир далилдерден. Андан соң демек бул нерсеге дагы бир хадис келет. Ошол экинчи маселе дагы бир зыяндан. Ибн Масуд радиаллаху анхудан келет. Эки сахих китепте келет. Имам Муслимде, Имам Бухариде. Пайгамбарыбызга бир кишини эскертишет. Таң атканча уктап калган. Күн чыгып кеткенче намазга турбай уктаган кишини эскергенде, ушундай бир киши дайыма ушунтай берет дегенде, пайгамбарыбыз эмне деген? Бул ушундай киши деген шайтан кулагына деген, же эки кулагына заара кылып койгон дейт. Бул дагы шайтандын бир чоң зыяндарынан. Заара кылды дегени демек эмне? Ошол намазга, түнкү намаз болобу, өзгөчө ошо эртең мененки парыз намаз, багымдат намазда турбаган кишиге шайтан эмне? Бийлик кылып алды деген маселе. Ушундай деңгээлде бийлик кылды, кулагына заара кылган деңгээлде. Бул шермендечилик деген сөз. Ошон үчүн акыйкаттагы мусулман эч качан шайтанга ушундай деңгээлде шерменде болушунан алыс болуш керек. Акыйкаттагы мусулман дайыма нафсы менен күрөшүп, нафсын тарбиялан акыбалда жүрөт. Эмненин негизинде? Аллахка моюн сундуруш үчүн. Ибадаттарда, Аллах буйруган нерседе жана тыйган нерсесинен алыс болууда. Демек, бул бүгүнкү өткөн сабактан алуучу пайдалардан десек болот. Зикир, демек, Аллахты эстөө шайтанды качырат экен. Демек, дайыма бул зикирдин өзү мааниси өтө чоң. Бунун пайдасы өтө чоң. Дайыма зикир менен жүргөн киши, дайыма зикир кылып, Алхамдулиллах, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, субханаллах, зикирлер көп. Ушул нерсе тилинен эгер түшпөй жүргөн кишидин жанына шайтан өтө сейрек келет. Эми элестеткиле, эгерде такыр эстебеген киши болсо, шайтан дос болушу ыктымал муну менен. Демек, зикирдин артыкчылыктарынан шайтан качат. Жана ошол эле учурда эмне? Даарат дагы шайтанды качырат экен. Даарат алып жүргөн киши, даарат менен жүргөн киши. Ал эми дааратта ким жүрөт дайыма? Албетте намаз окуган киши жүрөт. Ошон үчүн намаз окуш керек. Бул парз болот. Жана ошол намаз окуунун ичиндеги пайдалардан дайыма дааратта жүрөсүң. Ал эми дааратта жүрсөң, шайтан сенден алыс болот дайыма. Жана үчүнчү эң негизгиси, албетте намаздагы шайтанды качырат. Жалпысын алганда, бунун баары ибадат. Дайыма ибадат кылып жүргөн кишиден шайтан жакын жолугушу мүмкүн эмес. Дагы бир пайда алсак болот. Бул жерде эскертүү турат. Абайлаш керек эмнеден? Шайтандын васвасасынан, азгырыгынан жана айлакерлигинен. Шайтандын васвасасын, азгырыгын ээрчип кетпеш керек. Бул тууралуу Аллах Таала Куранда айтат: "Я юхаллазина аману ла таттабиу хутуати шайтон." Иман келтиргендер шайтандын жолдоруна түшпөгүлө дейт Аллах Таала. Буну буйрук түрүндө айтып атат. Мааниси жолдоруна түшпөгүлө деген анын азгырыктарын ээрчип кетпегиле деген сөз. Ал эми бунун азгырыктары кайсы? Өтө көп кире турган жолдору дагы бар. Демек, бул шайтандын васвасасынан тосулушту Аллах Таала буйрук кылып атат, парз кылып аткандан кийин, демек шайтан кире турган жолдорду да жабыш керек. Бул кайсы жолдор? Албетте адамдын жаман сыфаттары. Жүрөктөгү оорулары, көрө албастык, ичи тарлык, текеберлик, сараңдык. Ушул оорулардын негизинде кимде ушул оору канчалык көп болсо, ошончолук шайтандын жүрөгүнө кириши оңой болот. Жана бул киши дайыма эмне? Шайтандын жолдорунда азгырыктарын азгырып жүрө берет. Демек, эң негизгиси жүрөктөгү ооруларды тазалоо парз болот деген сөз.
Кимде ким ушул нерсе менен алек болсо, шайтан жакын такыр жолбойт буга. Андан соң бул нерседе, бул хадистен дагы ушул сабактан бир чоң пайда. Момун мусулман дайыма нафсы менен күрөшүп жүрөт. Дайыма согуш акыбалында жүрөт. Себептегенде эң негизги душман адамга тышкы душман эмес, көрүнүп турган. Ички душман бул өзүң, сенин нафсың. Себептегенде ошол сенин нафсыңды ээрчиген акыбалда сен эмне? Нафс кыйроого алып келет. Себептен нафстын өзү табияты эмнеде? Анын негизги табияты жамандыкка буйруучу. Буну Аллах Таала кабар берген. Бирок тарбиялап атып, биз бул нафсты өйдө көтөрсөк болот, даражада. Кайсы нафска? Жемелөөчү нафс. Ушундай бир нерсени кылганда киши өзүн жемелеп баштайт. Бул бир гана момун мусулманга таандык нафс. Бирок мындан дагы өйдө даража бар. Ага да тарбиялап жатса болот. Бул кайсы нафс? Бул бейбил нафс. Демек, нафс тарбияга эмне? Көнөт. Бул ушул бир баласымал да. Ошон үчүн өзгөчө нафс менен күрөшүш керек. Түнкү намаздарга, эрте менки намаздарга шай туруп намаздарды окуганга жана шайтандын васвасасына ээрчибей, уктап калбаган акыбалда аракет кылуу зарыл, дайыма нафс менен күрөшүүдө. Ушул чекитте токтотуп турабыз. Анан бүгүнкү адаттагы үйрөнүүчү дуабыз, үйрөнүүчү зикирибиз. Бул имам Табарони риваят кылат Анас ибн Маликтен. Ал айтат, пайгамбарыбыз мынтип айткан дейт. Жиндер менен, жиндердин көзү менен адам балдарынын ауратынын ортосундагы тосук дейт, кийим кийген малда. Алардын бисмиллах деп айтуусу дейт. Демек, дуа, бая кийим кийип атканда, кийим эле эмес, эмне болбосун, бул жалпы өкүм түшөт буга. Ар бир ишти өз негизи бисмиллах менен башташ керек. Өзгөчө айтып атат ушул жерде, кийим кийерде бисмиллах деп эгер айтсаң, же чечерде, ошондо шайтандардын көзүнөн сенин ауратың жабылат. Демек эмне? Алар зыян бере албайт ошондо сага деген сөз. Демек бисмиллах деген Аллахтын аты менен деген зикирдин артыкчылыгы өтө чоң. Демек ушул зикирди дайыма айтып, Аллахка таянган акыбалда ниет кылып, албетте ниет менен жана ошол нерсеге ыйман келтирген акыбалда, ишенген акыбалда айтуу зарыл. Аллах Таала баарыбыздын ауратыбызды жиндерден жана шайтандардан тосуп койсун. Эң негизгиси маанилик тараптагы ауратыбызды тосуп койсун. Бул болсо биздин күнөөлөрүбүздү бу дүйнөдөн жана акыреттен. Жана бу дүйнөдөн жана акыреттен билип-билбей жаткан күнөөлөрүбүздү кечирсин Аллах Таала. Ыйманыбызды бекемдеп, сабактарыбызды дайымдуу, ихластуу жана берекелүү кылсын. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Жолукканча сак саламат болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.